Саламатсыздарбы, түз эфирде ачык айкын программасы берүүнү мен Исмат Ибрагим Алпарам. Бүгүнкү чыгарылышта биз иши илгерлеген IT индустриясы деген теманын тегерегинде кеңири талкуу кылабыз. Бизде жогорку технологиялар паркынын директорунун орун басары Чубак Темиров мырза, ошондой эле Карпо долбоорунун жетекчиси Ширин Муканбетова. Урматтуу коноктор, чоң рахмат убактыңыздарды бөлүп биздин эфирибизге катышып бергениңиздер үчүн алдын ала ыраазычылык билдирем. Өткөн жума 5-6 күн мурун деп коелу, ошол Кыргызстанда ошол IT тармагы боюнча стратегист жана мамлекет жана IT деген темада өтө чоң Евразиялык форум өттү. Биринчи болуп ал жерде ошол IT тармагында лидер компаниялардын жетекчилери келди. Ошондой эле мамлекеттик органдар да катышып, ошол Борбор Азиядагы IT тармагын өнүктүрүү боюнча атайын тематикалык талкуу болду да. Бул жерде бир канча жанагы багыттарга бөлүнгөн маселелер каралды. Ошонун ичинен эң ири компаниялардын ошол Кыргызстанга кызыгып аткандыгы көрүндү, өкүлдөрү келишти. Бул өнөктүк, бул демилге деп коелу, Кыргызстандын IT тармагына кандай жетишкендик алып келет? Чубак мырза. Саламатсыздарбы? Жана ошол форумдун алкагында жана дүйнө жүзүнө белгилүү EPAM Systems деген компанияда келген. EPAM Systems'да башка дагы көп ири компаниялар келди, жана Exadel деген сыяктуу компаниялар. Ошо мисалы жана форумдун болуп аткан кезинде EPAM Systems'ин президенти жана CEO деп коебуз, директору Аркадий Добкин ошо Кыргызстанда офис ачуусу тууралуу маалымдады да. Анан Кыргызстанда анын сөзүнөн 1000ден ашык орун түзөбүз деп максат коюшуптур. Бул кандай бизге Кыргызстанга жакшылыктарды берет десе, бул биринчиден жана дүйнөлүк IT рынокто биз Кыргызстандын имиджи көтөрүлөт. Ушул Кыргызстандагы IT тармактын жана жалпысынан Кыргызстандын. Экинчиден, булар ушу EPAM Systems компаниясы билим тармагына абдан чоң маани беришет. Булар деген биздин Кыргызстандагы жана университеттер менен мамлекеттик, частный, анан ошондой эле ушу жеке компаниялар менен тыгыз иштешип, менин оюмча көбүрөөк жана IT адистерди чыгарышат деген үмүттөр бар. Анан үчүнчүдөн бул EPAM Systems деген жана инфраструктурага өзүнүн салымдарын жакшы кошот да. Анан деген көп жумушчу орундарды түзөт Кыргызстанда. Бул боюнча дагы токтолобуз. Бул жерде Ширин айтсаңыз, сиздердин ассоциация Карпо ассоциациясы бир канча ошол IT тармагында долбоорлордун үстүндө иштейт экен да. Эгер ошол EPAM системасы келсе Кыргызстанга, ошондой эле башка өлкөлөрдөгү ири компаниялар келип Кыргызстанга инвестиция сала турган болсо, биздин программисттердин IT тармагында иштеген жарандарыбыздын эмеси кирешесине канчалык таасир кылат? Биздин жумушчу орундар кандай болот деген? Биринчиден биздин IT адистердин сапаты жогорку деңгээлге чыгат. Анткени мындай чоң компаниялар сапатты аябай карашат. Ошондуктан өздөрү окутушуп, анан ага кириш үчүн аябай мыкты адис болуш керек да. Бизде көп жакшы IT специалисттер башка өлкөлөргө кетип калып атышпайбы? Анткени аякта маянасы көбүрөөк депчи. Эми ушундай чоң ири компания Кыргызстанга кирип атканда, алар ошо дүйнөлүк деңгээлде жакшы чоң маяна төлөп бере алат да Кыргызстандачы. Бул эмнени билдирет? Бул биздин мыкты IT адистер эми башка жака кетип иштегенге муктаж жок болот да. Бияктан деле ошондой жумушту, ошондой жакшы маянасы менен жумушту таба алат деген сөз. Орусча айтканда утечка мозгов болбойт да. Биздин таланттар кетип калып атпайбы башка жакачы, батыш өлкөлөргө, АКШга. Бул деген ошону токтотот да. Демек, бул жерде азыр ошол компания келип бизге өзүнүн офисин ачса, Нарында болобу, Ошто же Баткенде болобу, программаны жакшы билген адам үйүндө отуруп эле Европадагыдай акча алганга мүмкүнчүлүк бар, Ооба, бирок алар эми бияка Бишкекте офис ачып аткандан кийин Бишкекте келип иштешет да. Негизи бул жерде дагы бир суроо бар да, ошондой ири
IT компаниялар эмне үчүн Бишкекте офис ачкысы келип атат, эмне үчүн Бишкекти тандады деген. Анткени биздин рынок салыштырмалуу кичинекей, Казакстан, Өзбекстанга салыштырмалуу базар кичинекей. Чубак мырза, эмне үчүн бизди мындай алар бир аз артыкчылыктуу көргөн үчүн тандашты да? Бул Кыргызстанды тандаган себеби деген бизде деген жана адистердин саны, сапаты биздин программисттердин. Өзүңөр билгендей ушу мисалы Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения пайда болгон кезде, жогорку технологиялар пайда болгон кезде, ушу 2011 жылдары Кыргызстандын базарында IT компаниялар өтө аз болчу да, саны 3 компания, 4 компания болчу. Анан программисттер өтө аз болчу. Бирок ушул 10 жылда биз жана аутсорска иштеп атып, азыркы учурда 125-130 компанияга чыгып атпайбызбы саныбызчы. Анан 30 өлкө менен иштейт. Анан бул деген ошо адистерди өстүрдүк да, мындайча айткандачы. Өзүңөр билгендей аутсорс тармагында иштегенде сапат өтө чоң болуш керек да. Анткени үчүн жана буйрутмаларды башка өлкөлөрдөн алганда сапатты деген чоң кылбасаң, эртеси башка Индияга же Кытайга же башка жакка кетип калат да. Анан менин оюмча ошо сапаты жакшы болгон үчүн, анан бизде деген Кыргызстанда жаштар ушул тармакта көп болгон үчүн кирип атат. Анан негизи эле алганда Казакстанда, Өзбекстанда деле алар бар. Казакстанда 700дөн ашык киши иштешет. Өзбекстанда 200дөн ашык адис иштейт да, ушу EPAM компаниясыначы. Кыргызстанда ачкан дагы бир себебинин бири, Кыргызстанда жана жана EPAM деген компанияны азыркы учурда 80ден ашык адам иштейт да. Ушул кездечи. Демек калктын санына салыштырмалуу бергенде бир аз бизде көбүрөөк турбайбы? Казакстанда 700, ал жерде 19 миллионго жакын эл бар, Өзбекстанда 35 миллионго жакын эл бар. Демек салыштырмалуу бизде деңгээл жакшы эле турбайбы? Бул жерде эми жана чоң акча төлөгөн адам сапатты жогору, талапты күчтүү коет эмеспи? Биздин программисттердин сапаты, билими, тажрыйбасы азыр канчалык? Эгер ошол компания келип Бишкектен өзүнүн офисин ачса, алар кандай талаптарды коюшу мүмкүн? Көбүрөөк айлык алыш үчүн биздин программисттер эмнеге даярданышы керек? Борбор Азия боюнча биздин программисттердин сапаты жакшы, деңгээли жогору. Мисал келтирсек, бир адис, атын айтып эле коелу, бизде иштеп кеткенде Кыргызстанда көп жыл мурун иштеп, кыргызская IT компанияларда иштеп, анан Минскке кеткен, Белоруссияга. Андан ары дагы башка өлкөлөрдө иштеп, анан ушу EPAM ачылып аткандан кийин кайра бияка келип, биякта иштеген да, буюрса. Ал аябай күчтүү специалисттердин бири. Анан ушундай аябай күчтүү специалисттер дайыма эле жакшы маянаны карап кетишет да. Эми EPAM ачылып аткандан кийин ошолор кайра келип атышат. Анан эмнеге даярданыш керек деп атпайсызбы? Ал EPAMдын өзүнүн стандарттары бар. Анан ошол стандарттарга дал келиш керек да. Алар ошо стандартка дал келбесе өзүнүн мектеби бар. Академиясы бар. Ошол жакта алар окутушат да. Бул көп IT компания ушундай нерсе менен алек болушпайт. Анткени окуу процесси бул аябай татаал жана көп акча, көп убакытты ала турган нерсе. Бирок EPAM ошо эмеси бар да, мындай социальный вклад деп коебуз го, ошол мындай долгосрочный эмелерди карайт да. Бул жерде өздөрү окутушат. Ушул окутуу жагын алганда, алар компания өзүнүн жанагы чөнтөгүнөн акча салып кадрларды даярдап алабы, же биз төлөп окуш керек болобу? Жок, өздөрү акысыз окутуп берет. Анан эң күчтүүлөрдү тандап өзүнө калтырышат. Эми бул жерде жакшы IT тармагы боюнча чоң инвестиция Кыргызстанга келип атыптыр, бирок бул жерде дагы бир маселе бар, жанагы салык төлөмдөрү боюнчачы. Бизде кандай салык маселеси ошол IT тармагында башка өлкөлөргө салыштырмалуу жеңилирекпи же кандай? Салык эми
Казакстанда Астана хаб бар, өзүнүн салык режими бар, анан деген жеңилдетүүлөр бар. Өзбекстанда ошондой эле узбекский IT парк ачылды. Анан менин оюмча салык жагынан алсак, бирдей эле болуп калат негизичи. Бирок Кыргызстандыкы жана сапат. Анан ошондой эле деген жашоо шарты мисалы Казакстан менен Өзбекстан менен салыштырсак, ылдыйраак да бир азчы. Ошол эле жана күнүн күн кеткен расходторуң. Анан ошондуктан балким артыкчылыктары бар десек болот бул жагынан. Негизи ширин айтсаңыз, ошол эл аралык компания Кыргызстанга келип аткандан кийин ал бул Кыргызстанга келип жагымдуу шартта иштеп кетиш үчүн, ошол жерден ишин улантып кетиш үчүн биздин мамлекеттен кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп бериш керек? Алар бериш керек. Бүт шарттар бар. Өздөрү иштеп кетишет, мамлекет киришпесе эле. Бүт шарттар түзүлгөн, мисалы жогорку технологиялар паркы салык режимин берет. Биздин IT коомубуз жакшы адистерди берет, жакшы жанагы IT мероприятиялар өтөт. Биз деген ошо IT тармакты биздин комшу мамлекеттерге караганда эртерээк баштаганбыз да, IT тармакты карапчы. Анткени Өзбекстан мурун жабык өлкө болчу, Казакстан бай өлкө, алар деген иш орун түзүү маселеси жок болчу андайчы. Анан Кыргызстанда аябай чоң миграция болуп бар, башка өлкөлөргө кетип гастарбайтер болуп иштеп аткандан биз ошо айтини өнүктүрүшүбүз керек. Анткени бизде жаштар көп, башка бизде альтернатива жок, нефтибиз жок, газыбыз жок дегендей. Ошон үчүн биз эртерээк баштаганбыз да, ошо эртерээк баштагандыктан жакшыраак натыйжаларга жетип калдык да. Бирок Өзбекстан менен Казакстандын мамлекеттен аябай чоң жардам көрсөтүп атышат да. Бизде болсо андай ресурстар жок мамлекеттен. Бирок биздин жаштар аябай таланттуу жана эми ачка десем бир аз жаман угулат болуш керек, бирок эми алар билип калышты да, IT тармакка барсам жакшы маанага ээ болом, ошону окушум керек экен, жанталашат да. Демек ошол тармактын эмесин маанисин, маңызын түшүнүп жетип калышты, бул жерде. Эми ошол форумда жанагы Борбор Азиядагы IT тармакты өнүктүрүү үчүн $100 миллион атайын фонд бөлүп, анын 50%-ынбы, $50 миллион Кыргызстанга салабыз деген дагы сөздөр айтылды. Ушул нерсеге тактоо киргизип кетели, Чубак мырза. Ошондо 50% инвестиция Кыргызстандагы стартаптарга салынганы турабы? Ошонун 50%-ын Кыргызстанда салуу деген максат менен ал стартаптар кандай талаптарга жооп бериш керек? Кимдер катыша алат, кантип жатса болот? Жана Кремниевая долинага деген барганга шарт түзүлөт да. Шерин көбүрөөк айтып бера алат деген бул тармак. Ошол Кремниевая долина деген сөз ошол программисттердин арасында. Америкада деген Кремниевая долина бар да. Өзүңөр билгендей дүйнө жүзүндө бул эң биринчи ушу жемеде коет да. Ошо жанагы дүйнөлүк компанияларчы, Facebook, Apple жана ошол жерде Microsoft деген сыяктуу компаниялар бир жерде жайгашкан да. Ошол жерде программисттер, өзүнүн деген центр обучениялар баары бир жерде. Ошондой эле деген анан Кремниевая долинанын деген принципи менен көп башка мамлекеттерде түзүлгөн да. Жана Индияда Бангалор бар, Кытайда өзүнүкү, Сингапурда ар бир мамлекет өзүнүн ошондой Кремниевая долинасын түзгөнгө аракет кылышат да. Кыргызстанда да же болбосо Борбордук Азияда ошондой өзүнүн бир ошондой долинаны түзөлү деген биздин да максатыбыз бар да. Борбордук Азия ресурстарын бир кылып, чогуу жанагы өнүккөн батыш өлкөлөрүнө өзүбүздүн ресурстарыбызды, өзүбүздүн имиджибизди, возможностторубузду көрсөткөнгө да. Пландарыңыздар эми жакшы Борбор Азиядагы программисттерди бириктирүү, бир аймак, бир жерге алып келүү жакшы, бирок план боюнча кайсы өлкөдө болушу мүмкүн? Кайсы өлкөгө жайгаштырганды ойлоп атасыздар? Жакшы ойлор бар болчу, Шерин айтып бере алат болуш керек бул жагынан. Биз ойлойбуз, Бишкекте болуш керек, Кыргызстанда болуш керек депчи.
Анткени биздин экспертизабыз көбүрөөк экспорт боюнча, казактарга, өзбектерге салыштырмалуу. Анткени мен айтып кеткендей эртерээк баштаганбыз да. Казактардын өзүнүн калкы, өзбектердин да өзүнүн ички калкы чоң болгондуктан алар деген көбүрөөк ошо ички мамлекеттик проекттерди, долбоорлорду жасаганга көп басым кылышат да. А бизде андай чоң муктаж жок. Бизде деген андай ири проекттер кереги жок. Ошон үчүн биздин IT компаниялар бүт өзүнүн кызматын экспортко АКШ, Европа, Сингапур, Япония өлкөлөргө экспорттошот да. Жанакы сиз айтып кеткен фонд, инвестиционный фонд боюнча бир аз маалымат бул деген ошо Борбор Азиядагы стартаптарга жардам берүүдө. Стартаптар, ошо IT стартаптар иштелип чыгып, бир маалда токтоп калышат, анткени акчасы жетпейт да, ресурстары кеңейиш үчүнчү. Анан ошо кеңейиш үчүн инвестиция издешет. Ошол фонддор инвестиция берип, алар бир мындай жаңы деңгээлге, жогору деңгээлге жетип, анан аларды мындай негизи ири компания, IT компаниялар жана Amazon, Facebook жана башкалар сатып алышы мүмкүн да. Бул деген кадимки практика IT стартап экосистемада ошондой практика бар да. Анан биздин негизи азыр IT тармагы эки чоң эмеге бөлүнөт. Эки агымга да. Бирөө аутсорс, IT аутсорс, бирөө стартаптар. Аутсорс деген бул компанияларга программаны иштеп чыгуу. Стартап деген бул бир продукт, бир тиркеме болобу, бир кызмат болобу, ошону иштеп чыгуу, анан аны деген сатуу да. Мисалы биз деген жанакы мобилдик тиркемелер менен колдонуп атпайбызбы? Алар бир проблеманы чечип бизге жардам беришет, а компаниялар ошол аркылуу акча табышат да. Ошондой IT стартап экосистеманы биз эми өнүктүрүшүбүз керек да, анткени аутсорсту биз жакшы эле алып келе атабыз. Бирок стартаптар Кыргызстанда мисалы жакшы өнүккөн эмес да. Анткени акча аз, өзүбүздүн рыногубуз кичинекей. Биз деген Борбордук Азияга ошо 60 миллион болобу, баарын чогултканда, 60-70 миллион болобу. Ошол деңгээлге жок дегенде чыгышыбыз керек. Биздин ошо тиркемелерди казактар, өзбектер, тажиктер, түркмендер колдоно тургандай бир тиркеме жасашыбыз керек да. Ага ошондой деңгээлге чыгыш үчүн инвестициялар керек да. Ошондой кыскача. Мисалы бир тиркемен биринчи жооп айтып кеткендерге кайсы жерде болуш керек дегенде, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан болгондон кийин бул деген жана принцип неме болуп койсо болот да. Летний лагерь, же болбосо жайлык, күздүк, ошону бөлүп койсок болот да. Ар бир өлкөдө ошондо, ар бир өлкөгө бирдей айланып турат, Астана, Бишкек, Ташкент деп бөлүп, анан деген ошондой борборлорду бөлүп турсак болот. Бир кыстырма кыла турсак, биз өзүнчө өнүгүп келатканбызда IT боюнчачы, Кыргызстан өзүнчө, Казакстан өзүнчө, Өзбекстан өзүнчө. Эми биз баарыбыз түшүндүк, мындай чогуу Борбор Азия катары дүйнөлүк базарга барышыбыз керек. Ошондо биз ийгиликке жетебиз. Демек, көбүрөөк масштабтуу команда болсо, көбүрөөк акча келет деген. Бул тармакта азыр жаңы алгачкы этаптар башталды да. Бул деген 3 жыл мурун эле сүйлөшүүлөр башталган, бирок кагаз жүзүндө эле калган да. Бирок акыркы бул жылды мындай реалдуу кадамдарды таштай баштадык да. Чогуу регион катары чыккангачы. Мисалы жакында эле ошо жана Өзбекстанга барып келдик биз, жигердүү. Кыргызстандан IT компанияларды алып барып, Өзбекстандагы компаниялар менен таанышып, биздин ошо максатыбыз аяка барып,
Ушу Кыргызстанда ушундай адистер бар, ушундай компаниялар бар, ушундай буйрутмалар менен иштейбиз. Келгиле чогуу иштешели, чогуу долбоорлорду жасайлы деп ушундай максат менен барып келдик да. Алардын инфраструктурасы менен таанышып, анан жакын арада ошондой эле визитти биздин коңшу Казакстанга баралы деген максат коюп жатабыз. Анан буюрса ушул эки долбоор, ушу биринчи эки жакын коңшу мамлекеттерге бардык. Эмки жылга абдан көп пландар бар. Ошондой эле Молдовия, Украина, Дубай жана башка өлкөлөргө барып. Бул демилгени сиздер көтөрүп атасыздар, Борбор Азиядагы программисттердин башын бириктирүү долбоорун, сиздер көтөрүп атасыздар. Анан бул жерде азыр бизди көрүп угаткан жаштар бар, өсүп келаткан муун бар. Алардын көзүнө канча акча табам деген эле суроо келет да, биринчи суроо. Анан сиздердин ошол IT парк, жогорку технологиялар паркы өткөн бир жылда канча киреше алып келди Кыргызстанга? Анан ошол сиздердин компанияга мүчө болгон жанагы фирмалардын ичиндеги бир баланын орточо тапкан акчасы канча болот? Канча таба алат? Себеби ар бир көрөрманга кызык бул нерсе. Акча деген баарына эле кызык. Эми жана пандемия учурунан баштайлы анда. Пандемия учурунда өзүңөр билгендей көп жана салттуу бизнестер жапа чегишти. Дүйнөдөгү жана 300-400 жыл иштеген компанияларда жабыла баштады. Жана ритейл деп коебуз го. Ритейл болгондо соода саттык тармагында иштеген компаниялар жабылды да. Анан IT тармагы да албетте жапа чекти. Бирок башка секторго караганда бул өтө туруктуулугун көрсөттү. Анан ошол пандемия учурунда дагы жанагы адистер ооруп, жумушчулар ооруп аткан кезде жанагы өсүү темпи 20% болду да. Биз деген минуска түшүп кеткен жокпуз. Өсүү темпи деген башка жылдарга салыштырмалуу ылдыйлады, бирок ошого карабастан 20% түздү да. Анан ошол жылды биз деген 20-жылды 1 миллиард 200 миллионго жакын сом менен жаптык да. Быйыл жана 2021-жылы пандемия кичине мындай азайган кезде ушул 3 чейректикте эле андан ашык акча таптык да, 1 миллиард 400 миллионго жакын акча. 3 чейректин ичинде. 3 чейректин ичинде. Анан былтыркы жылга салыштырмалуу 3 чейректе салыштырсак былтыркы менен 87% өсүү болду да. Анан баардык тармактар жана адистердин санынын өсүшү жана эмгек акысын деген өсүшү бул деген баары бир 70-80% да өсүп атат да. Мындайча айтканда 2 эсе. Анан деген быйыл план койдук, жылдын аягына чейин 2 миллиард доллар менен буюрса жабалды деген максат коюп жатабыз. Анан жана майаналар сурап кеттиңер, бат жооп берип коеюн. Бул деген башка мамлекеттерде эле бул пандемиядан кийин биздин Кыргызстанда майаналар дагы көтөрүлдү. Азыр орто эсеп менен жана жуниор специалист десек, булар 300дөн өйдө башталат. Если эгерде жана немелерди алсак, middle разработчик деп коебуз, бул деген орто звенодогу адис, булар $500 өйдө. Анан сеньорлорду алсак, булардыкы деген 1000-1500 өйдө башталып, анан верхний потолок жок дегендей. Түшүнүктүү. Бул жерде Ширин, сиздердин ассоциация кандай долбоорлордун үстүндө иштейт? Кандай проекттер бар? Түшүнүктүү болуш үчүн айта кетели. Эң биринчи долбоорубуз бул деген ошо жогорку технологиялардын парк мыйзамын түзүп чыгуу болчу. Бул демилгени биз көтөрүп, ошо ушул мыйзамды биз киргизгенбиз. Эми көрүп атасыздар, жогорку технологиялар парк кандай натыйжаларды алып келип атат биздин IT индустрияга. Андан чоң ири долбоор бул IT академия болчу. Ошо парк негизделгенден кийин биздин IT компаниялар чоң адистердин жетишсиздигин сезди да. Биздин университеттер ошончо адистерди чыгара албайт экен да, аз эле чыгарат экен. Ошон үчүн биз кыска мөөнөттүк 1 жылдын ичинде программист болуу программист профессиясын окутуп берип атабыз да балдаргачы, балдар кыздарга. Азыр 4 региондо IT академия ачылган: Ошто, Каракол, Кара-Балта, Бишкекте. Азыр 500дөн ашык выпускник болот да жылыначы. Мындан тышкары жана профтех училищеларга
Soros фондунун жардамы менен биз 9 IT лицей ачтык. Аларга биздин методикабыздын окуу программасын түзүп бердик, мугалимдерди окутуп бердик, программирование, информатика мугалимдерди мындай повышение квалификация кылып. Алар деген ошо Кызыл Кия, Нарын, Токмок, Каракол, Майлы суу, Беловодск ошо шаарларда жайгашкан. Андан тышкары биз жанакы социалдык жактан дагы жардам беребиз, кыздарды окутабыз, анткени ошо кыздар көп IT тармакка барганы коркушат. Бул эркектердин жумушу, булар деген өтө технический деп биз ошол стереотипти бузуу үчүн ошондой демилгелерди кылабыз. Анан жанакы майып балдарды дагы окутабыз, программированиялар, анткени физикалык жактан көп мындай оор жумуш жасай албай отуруп компьютердин астында иштей алгандай, акча таба алгандай адистик аларга үйрөтүп берели деп ошондой демилгелер жасаганбыз да. Эми ошол сиз айткан IT мектептерде окуган акчалуубу канча сом? Ар кандай. Мисалы бизде programmer.kg деген эмебиз бар, сайтыбыз бар, аякта 50 000 программист деген долбоорубуз бар, аякта бекер онлайн окуса болот. Программирование, ооба, бекер. Бул деген пандемия учурунда көп адамдар жумушсуз калганда ошо санарип профессияларга ээ болгула деп чакырганбызга, анткени бүт мекемелер жабык болгондо жалаң эле санарип профессиялар иштеп атпады, ошондуктан биз ошондой долбоорду ачып азыр дагы эле иштеп келатат. Эгер окуйм, бирок каражатым жетпейт десе, ошондой онлайн окууга кирсе болот, анан IT лицейге барса болот, IT академияга барса болот. IT академияда мисалы 10 000 сом да, айына 10 000 сом. Айына 10 000 сом. Бул деген биринчи көз караштан аябай чоң баа деп эсептесе болот, бирок бир эле жыл окушат, 4 жыл контракт төлөшпөйт, бир эле жыл окушат. 10 ай окушат да, ал акчаны 3-5 айдын ичинде актап кетишет да. Атыр жогорку окуу жайларда ошол жанагы контракттык негизде окугандардын эмес дагы 30 000 40 000 сом болуп атпайбы, Ооба. 5 жыл өмүр кетип атат. Демек, акча жагынан, убакыт жагынан алганда дагы бул жак IT мектептер ыңгайлуу экен да. Анан бул жерде дагы бир маселе, эгер бизге программисттерге чоң базар ачылгандан кийин кадрларга болгон талап дагы жанагы күчөйөт да. Бизге канча программист керек, алардын санын өстүрүү керек. Чоң мырза, сиздердин жогорку технологиялар паркы алдыңкы пландарыңыздар кандай? Ошол программисттердин санын алдыңкы 1 жылда же 5 жылда канчага чыгарганды мындай максаттап атасыздар? Анан алардын иштөө багыттарын кайсы жака багыттаганы турасыздар деген? Биз 2024 жылга план койгонбуз, 10 000 адис Кыргызстанда. Анан деген 2030 жылга андан да чоңураак амбициоздуу план бар, 50 000 программист депчи. Биз деген жогорку технологиялар паркын негиздегенде бир $1 миллиард табабыз деген максат койгонбуз да. $1 миллиард табыш үчүн жана 50 000 деген сан кайдан чыгат десе деген суроо пайда болсо, бул азыркы учурда Кыргызстанда бир адис орто эсеп менен Кыргызстанга $20 000 киреше берет да. Азыр деген бир аз түшүптүр, бир 17ден 20га чейин, бирок 20-ны мисалы орто сан катары алсак, 50 000 программист, $20 000, ошондо $1 миллиард табабыз деген максат коюп атабыз да. Биздин экономикага анан жакшы салым кошо алабыз депчи. Чоң рахмат, кечиресиз, биздин убактыбыз аягына чыгып калыптыр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү талкуудагы темабыз иши илгерилеген IT индустриясы деген тема болду. Бизде конокто жогорку технологиялар паркынын директорунун орун басары Чубак Темиров, ошондой эле Карпо долбоорунун жетекчиси Ширин Муканбетова. Урматтуу коноктор, чоң рахмат сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.